Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Кезектеги онлайн видео сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү лекциянын темасы Кокон хандыгы жана кыргыздар. Сабактын максаты студенттер Кокон хандыгы жана андагы кыргыздардын ролу жөнүндө түшүнүк алышат. Берилген темадагы негизги окуяларды даталарды реттеп, байланыштырып түзүү аркылуу логикалык ой жүгүртүүсү өнүгөт, билгичтиктери жана көндүмдөрү калыптанат. Кокон хандыгы тууралуу маалымат алуу менен анын жакшы жаман жактарын азыркы мезгилдеги Кыргызстандын мисалында салыштырып, баалай билүүгө, турмуштук сабак алууга тарбияланышат. Жогорку максаттар ишке ашат эгерде студент Кокон хандыгынын түзүлүшү, андагы хандар тууралуу жана кыргыздардын хандыктын саясий турмушундагы ролу жөнүндө кеңири маалымат билсе, Кокон хандыгынын мисалында азыркы Кыргызстандын социалдык саясий турмушун талдай алса, мамлекеттин бүтүндүгүн баалап, ага ак кызмат кылууга аракет кылса, элин, жерин сүйсө. 1709 жылы Кокон хандыгы Маргалаңда түзүлгөн. Түндүгүнөн Россия империясы, түштүгүнөн Бухара хандыгы, батышынан Хива хандыгы, чыгышынан Кытай Син империясы менен чектешкен феодалдык мамлекет. Гүлдөп турган мезгилинде аянты 820 000 квадрат километрге, калкы 2 миллионго чейин жеткен. Азыркы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түштүк Казакстан жана Чыгыш Түркістандын территориясын камтыган борбору Кокон шаары болгон. Аны өзбектердин Миң урусунан чыккан Шахрух негиздеген. Шахрух деген ким эле? Ал айтылуу Бабурдун тукуму болгон. Бабурдун Алтын Бешик деген уулунан Теңиржар төрөлгөн эле. Андан Шахрухтун ата-бабалары тараган. Теңиржар алгач Аксыда жашаган, кийинчерээк Аксыда жашабай калгандыгы жөнүндө булактарда айтылат. Орус этнографы жана изилдөөчүсү Владимир Петрович Наливкиндин божомолунда алардын кийинки байтактысы Маргалаңда болгон. Ошол Теңиржардын тукуму Шахрух 1709 жылы Кокон хандыгын негиздеген. Ушул жерде баса айтып коючу нерсе, Шахрухтун бийликке келишине кыргыздардан чыккан, ошол убакта Коженттин башкаруучусу болгон Акбото бий болгон. Анткени ал мезгилде Шахрухка караганда Акбото бий саясий жана согуштук жактан күчтүү болгондугун тарыхый булактар ырастайт. Кийинчерээк ыраазчылык иретинде Шахрух өзүнүн кызын Акботого аялдыкка берет. 1709-1876 жылдары жашаган Кокон хандыгынын тарыхын 3 мезгилге бөлүп карашат. Биринчи мезгил 1709-1800 жылдар Кокон хандыгынын түптөлүшү. Экинчи мезгил 1840 жылдар Кокон хандыгынын өнүгүшү. Үчүнчү мезгил 1842-1876 жылдар Кокон хандыгынын кризиси жана кулашы. Биринчи мезгилде Кокон ордосу курулуп, Кокон шаары негизделген. Оро төбө, Анжиян, Самарканд сыяктуу жерлер каратылган. 1741-1751 жылдары Фергана өрөөнүнө калмактар тынымсыз жоортул уюштурушкан. Буларга каршы кыргыз Кокон өнөктөштүгү түзүлүп, калмактарды сүрүп чыгарышат. Эрдене бийдин тушунда 1762 жылы Өзгөн жана Ош каратылган. Ошондо Ошто 40 түтүн гана өзбектер болгондугун тарыхый булактар тастыктайт. Нарбото бийдин тушунда Кокон мамлекетинин калыптануу процесси акырындык менен аяктайт. Экинчи мезгилде Алимхан өзүн хан деп жарыялаган. Анын мындай кадамы Кокон хандыгынын толук символикалары бар мамлекет катары таанут эле. Алимханга чейин Кокон башкаруучулары бий деп аталган. Алимхандын эң биринчи саясаты өзүнүн атаандаш мураскерлерин өлтүрүүдөн баштайт. Алгач атасынын бир тууган инисинин башы кетет. Анын уулу Шералы таласка качат.
Алимхан ички саясатта согуштук реформа жүргүзгөн. Замбирек, мылтык менен куралданган 10.000 аскер кураган. Ору төбө Бухарадан кайра кайтарылган, Ташкент каратылган. Омархан да Алимхандын басып алуучулук саясатын уланткан. 1821 Кетмен төбөнү каратуу менен түштүк Кыргызстан толук Кокон хандыгына караган. Кыргыздардын бытырандылыгы, өз ара ынтымактыгынын жоктугу кокондуктардын тез эле каратып алышына шарт түзүп берген. Мадалинин доорунда түндүк Кыргызстан толук каратылган. 1825 жылы Чүй, 1831 жылы Ысык көл жана Нарын каратылган. Мадалинин доору Кокон мамлекетинин социалдык экономикалык, саясий гүлдөө доору болгон. Ири ирригациялык курулуштар курулуп, бир канча имараттар, мечиттер салынган. Бирок кийинчерээк Мадали байлыкка бийликке эсирип, мамлекетке көңүл бурбай, күндөрүн оюн-зоок менен өткөрүп калган. Анын шариятка туура келбеген кылык жоругу элдин кыжырын кайнаткан. Эже сиңдилерди аялдыкка алган. Атасынан калган өгөй апасына да үйлөнүп алган болчу. Кокондук төбөлдөр ошол кездеги Борбордук Азиядагы диндик өзөмөлдөөчү Бухара эмирине кайрылышат. Ушуну эле күтүп турган Бухара эмири Коконго бастырып кирет да Мадалини жананын үй бүлөсүн, бир туугандарын өлтүрөт. 3 ай Коконду талоонго салып берет. Кокон хандыгы Бухара хандыгынын бир бөлүгү деп жарыялайт да өзүнүн адамын тактыга коюп кетет. Мына ушундай оор кырдаалда Кокон хандыгын сактап калуу үчүн кыргыздар аракет кыла баштайт. Аны Аксыдан чыккан Нүзүп би ишке ашырат. Ыңгайы келгенде бир кезде тактыда отуруп калар деген үмүттө таласка качырган кыргызга жээн баягы Шералыны табышат. Шералынын хан көтөрүлүшүнө бүтүндөй түштүк Кыргызстан колдошот. Ошентип кыргыздардын түздөн түз кийлигишүүсү менен Кокон хандыгы кайра калыбына келтирилген. 3-чү мезгилде тынымсыз шыр-чатактар, так-талаштар, кутумдар болуп турган. Натыйжада мамлекет саясий кризиске кептелген. Салыктын түрү көбөйүп, элдердин нааразычылыктары күчөп, толкундолор, көтөрүлүштөр болуп турган. Ушундай мезгилде Ордодо кыргыз-кыпчак төбөлдөрү чечүүчү ролду ойношкон. Кыргыз-кыпчак, өзбек-тажик топтордун ортосунда тынымсыз саясий күрөш жүрүп турган. Көпчүлүк хандар ушундай саясий күрөштүн курмандыктары болушкан. Кокон хандыгындагы ушундай ыңгайлардан пайдаланып, Орусия Фергана өрөөнүнө басып кирген. Кокон хандыгынын мезгилинде кыргыздардын ичинен Кубат бей жөнүндө айтып кетпесек болбойт. Анткени ал Кокон хандыгы, Бухара хандыгы, Кашкар акими менен тең тайлашып, тең ата катары сүйлөшүп, өзүнүн көз карансыздык бийлигин жүргүзүп келген. Ошондуктан Кубат бейни коңшу элдер кыргыздардын падышасы деп таанып, ага Бахадур чоң бий деп кайрылышкан. Ал Фергана чөлкөмүнүн көпчүлүк бөлүгүн бийлөөчү. Жоңгарларга каршы Чыгыш Түркістандагы күрөштөргө активдүү катышкан. Керек болсо Кашкарды бийлегендиги жөнүндө да маалымат айтылат. Кубат бей намыскөй, эр жүрөк болгон, катылгандын катыгын, сыйлагандын сыйын бере билген. Анын ушундай тайманбас аракеттеринен Кокон хандыгы көзүн тазалаган деген маалымат бар. Кокон хандыгынын мезгилинде кыргыздардын таламын талашкан бир канча инсандар болгон. Алардын бири айтылуу Алымбек Датка. Ал 22 жашында Мадалинин тушунда хандыкта кызмат кылууга жетишкен. 31 жашында Датка наамын алган. 32 жашында чоң вилаяттердин бири Анжияндын акими болгон. Анжиян вилаятынын борборун Ош шаарына көчүрүп келип, Ош шаарынын социалдык инфраструктурасына өзгөчө салым кошкон. Ал Кокон хандыгында вазир кызматына чейин жеткен. Кезектеги хандыктагы уюшулган кутундан өлгөн. Кокон хандыгынын кулашынын негизги 3 себеби бар. Биринчи саясий себеп. Кокон хандыгынын ичиндеги саясий күрөш, хандардын бийлик талашуусу. Экинчи этникалык себеп.
Ферганадагы отурукташкан жана көчмөн калктардын ортосунда каршы күрөш болуп турган. Мисалы Кыпчак кыргын. Үчүнчү экономикалык себеп. Кокон хандыгы өзүнүн аймагын кеңейтүү үчүн каражат керек. Натыйжада салыктын түрү көбөйгөн. Бул болсо элдердин толкундоолоруна алып келген. Жыйынтыктап айтканда, Кокон хандыгы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бир формасы катары кароого болот. Анткени ошол доордо кыргыздардын 60-70% түштүк Кыргызстанда жашаган. Айрыкча ичкилик кыргыздар Кокон хандыгынын биринчи түзүлгөн күндөн баштап эле бул мамлекеттин атуулу катары өздөрүн эсептешкен. Керек болсо Кокон хандыгын сактап калуу үчүн өз өмүрлөрүн да арнашкан. Бул жөнүндө Чохон Валиханов өзүнүн 1856 жылы жазган «Записи Коканского ханства» деген макаласында түштүк кыргыздар Кокон хандыгын өздөрүнүн мамлекети катары карап, саясий иштерине активдүү катышкан деп жазган. Белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов өзүнүн кандидаттык диссертациясында Кокон хандыгы орток мамлекет деп алгач жолу жазган. Өзбек тарыхчылары да бул пикирди четке какпайт. Советтик доордо Кокон хандыгы жөнүндө Кыргызстан тарыхында тема да болгон эмес. Бүгүнкү күндө Кокон хандыгы толук изилдене элек. Алсак, Кокон тоорунда жазылган 40 булактар бүгүнкү күндө Кокон жана Ташкент шаарында сакталуу боюнча турат. Демек, бул тема дагы изилденүүгө муктаж. 1876 жылдын 19 февралында Кокон хандыгы жоюлуп, анын ордуна Орусияга караган Фергана облусу түзүлгөн. Кокон хандыгына тиешелүү архивдик сүрөттөргө саякат жасайбыз. Бул сүрөттөр KG History Aki Press, KM Club Asia BB.com сайттарынан алынды.